Анда эмне отурасың анда кызмат? Текшербейсиңер бүт бардыгы кирип алып. 291 турат мына, токтом турат. Кече президенттин сөзүн уктуңар. Кимдин иш ордун карап бериңиздер сурапчы. Же эл менен сүйлөшкөнүңүз болду. Же бир айткан сөзүндө туруп айткан. Айыл өкмөттүн арызын карабай жатасыңар. Демек айыл өкмөттүн арызын карабай жатсаңар, карапайым элдин арызын карабайт экенсиңер да, 6 жылдап жатат экен да. Аны мен аким кыйла талашкан. Өздөрү талашып жүргөн аялда. Сеники, меники кылышып. Бардыгын чече турган бул Алланын буйругу. Кудай буйруса, Алла насип кылса, мына бүгүнкү мынау жердеги факт ачыкка чыкты да. Бардык нерсе оң жагына чечиле турган маселе экен. Бу жерде корко турган, үркө турган эчтеке жок. Ратификация жок экен. Мыйзам бар да. Мыйзам боюнча кыймылсыз мүлккө болгон укук, кыймылсыз мүлк жайгашкан жери боюнча кадастр бөлүмүнөн катталган учурдан баштап башталат. Бирок сиз Госактын ратификация барын алда берип атасыз. Чудинттин токтому шылтолойт. Чудинттин токтому өзгө шаарынын аймагынан 9 гектар мамлекеттик менчикке берилсин деп жазылып турат Чудинттин токтомунда. Ал токтомду да бурмалашат. Значит, не үчүн өзгөн шаарынын территориясынан албастан башка айлык бөлүм территориясынан алып атат? Ушул маселелер бар. Могу сарайдын жанагы салынып алгандыгы боюнча Госак кадастрдан берилген беле. Кадастрдан Ашуров Ихрор дегендин атына 12-июль күнү берилген. 8 Кара суулук бул. Кара суулук эмес. Ал өзгөндүк эле кошкоргондук эле жаран, башка эле жараны туура. Бирок ал соттун подделка чечими менен берилген. Соттун жасалма чечими менен берилген. Соттун чечиминде көмөкчү чарба жүргүзүү деп турат. Көмөкчү чарба жүргүзүүгө Госакты берсе болобу? Именно ушул киши кол койгон. Сиз ийе болуп турганда койгон. Ийе болуп турганда. Ушул кишиге мен доказ айтып алайын. Ушул киши ошого кол койбостон 2 күн мурун bir айылдын 500 кожолуктун атынан айыл башчы Өмүр Моно Дарбек Фелзап деген бала мен болуп, силер ушул документти караштырып бергиле. Ошол сарай түшкөндүн территориясы айыл өкмөттөн 3-4 мартта айыл өкмөтүндагы айылык кеңештин токтому чыгып, турак жай калктык корунушка айландыруу жөнүндөгү иштер жүрүп аткан, трансформациялоо иштери жүрүп аткан. Ушул жерге бизге Госакты бер, элдер чекке муктаж деп барсак, мен өзүнө жолукканмын. Жок, болбойт, адис жок, ол жерге барып кыла турган деп туруп, 2 күндөн кийин Ашуровдун атына токтом чыгарды. Госак чыгарып берген. Токтом эмес, ооба адаштым. Госак чыгарып берген. Эмненин негизинде чыгардыңар? Айыл өкмөтүнүн токтому барбы? Айыл кеңештин токтому айыл өкмөтүнүн. Түшүнбөй калсаңыз Госактын укук берүүчү документи подделка соттун чечими. Использование подделка судебного решения менен Ашуров жазасын алды. 80 000 штраф менен чыкты. Бирок ага жол берген кишилер бүгүнкү күндө иштеп атат да. Жок, мен түшүнгөн жокмун. Сот кантип чечим берип коет? Сот берген эмес, подделка жасалма. Подделка судебного решения. Судебный решенияны сот кантип берип коет? Подделка болгон күндө дагы айыл өкмөттүн чечими жок болсо, айылдык кеңештин токтому жок болсо, госрегистр деген сиз дагы түшүнбөйсүз. Госрегистр караш керек да. Жок, мындай болгон экен да. Соттогу подделка документтер решениялар көп чыгып кеткен. Ошол решениянын аркаларында госрегистр апробация ошону каттап берди. Жок, мен түшүндүм аны. Госрегистр кантип каттап койгон? Эгер токтом жок болсо, айылдык кеңештин токтому турса, соттун определениясында, мисалы, чечиминде. Айылдык кеңештин токтому, айылдык өкмөттүн чечими турса, ошонун негизинде жазап берсе, булардын айтарын айтып берейин. Соттун чечимине жазылып турат. Көмөкчү чарбага берилген деп айыл өкмөт тарабынан көмөкчү чарбага берилген деп. Жок, ошо берилген деген документи гана тастыктап. Документи жок да. Мындай эле жасап берип атат да, мындай эле жасап берип. Мындан сыртка, мындан карасаңыз 500 кожолуктун салмагы жок. Бир Ашуровдун салмагы болду да ошол күнү. Мени эң гыжырданткан, алам кылган ушул да. Биз барып айыл башчы, айыл өкмөттүн токтомун, айылдык кеңештин 21 депутаттын колдоп берген токтомун көтөрүп алып барганбыз.
Жоқ, бізге адис жоқ. Ашурукка адис болып тұрып, 2 күннен кейін косакты чыгып атат ошого. Бул чыкпаган чындык, даярыңыздар. Жалган болсо айтсын. Кандай кылып чыгарган? Сиз азыр эмне кызматтасыз азыр? Картограф. Картограф? Ага. Мен ал мезгилде начальник жок болуп, больницада жатканда 2 күнгө дейин болгон. Ийо. Эми бул өзүнө лайыктуу айтып атат, мен да болгон чындыкты айтайын. Ал соттун чечиминде мурун өздөштүрүүгө айыл өкмөт берип атат. Өздөштүрүүгө бергенден кийин анан сотко кайрылып ошол жерде чечим чыгарткан. Эми ал соттун чечиминин подделка неме экенин биз билген эмеспиз. Бул ошондой болуп чыккан. Анан эми бул айтып аткан азыркы ошол жерде биз трансформацияга кылдык дегенде действительно барган. Айыл башчы үчөө барган, ушундай трансформация келди, бизге срочно жасап. Мен картограф, мен эме чыгарбайм, мен айткам, мейли адис келсин, таптасын, съемка кылсын, анан кийин жасап беребиз. Ошол мезгилде башты өйнө караган эч ким болгон эмес. Бүткөн болчу ошол учурда. Мен сүйлөп алайын. Съемкасы бүтсө, ошондо бүткөн съемканы алып келмем. Съемканын эч кандай эч жери отвод болуп көрсөтүлгөн эмес. Жалпы турат съемка. Ошол съемка кийин кечээ жакында мына өкмөт турат. Баардыгын ырастап кечээ анан трансформация кетти ошол. Баардык иш кагаздары бүткөндөн. Анан эми сен келип алып туруп өзүңүн ишиңи бир нерсеге мындай тоготуруп өтө бербеди. Мен негеде ошол жерде бир кызыкчылыгым болсо же бир нерсем болсо, Алла турат. Эч кандай кызыкчылыгым да болгон эмес, башка эмес. Эми ал бирөө алып келген сот чечимини жасаган, мен карагам, действительно ошол жанында эле нерсени мен bu yerden bir karaganda, Google'dan karaganda aslında bardığında dokument bolup turат. Ошондой документ экендерди мен кол койгом. Соттун чечимин подделка экенин мен билген эмесмин аны. Ал кийин көрдүңөр, тастыкталды. Неме экен ошонун негизинде болду, анан жокко чыкты. Анан эми сиз берке айткан немеңизде сиз алпарбал эле мени мындай кылып жасай бер, анан мындай жасай койду. Мен эми өзүмдүн ишимди так аткаргам. Сөмканы көргөм, действительно отвод болгон эмес. Анан айткам, де жасап берди. Ошол мезгилде берки ошол жакта караган бала жок болчу. Эки бала да отпускка кетти, ого да айттым, мен жасап берди. Ошол боюнча токтондон кече кийин тастыкталып баардыгы кетти го. Сен айтып атасың, сөмканы даярдап, сөмкасын даярдап, кийин бүтүрдүк полностью ичиндеги немелерди чыгарды. Канча гектар жерде? 9 гектар болчу. Сарайдын орду? Жок, сарайдын эмес. 9 гектарда трансформацияга даярдашкан. Ошол жердин ичинде. Сарайдын орду канча? Сарайдын 25. 25 сотуга койсак чыгарып беребиз. Жөнөкөй жаран келип сиздерге кайрылды. Кайрылды. Бүгүн кайрылды. Канча убакытта койсак жасап бересиңер? Айыл өкмөттүн чечимин алып келди, айылдык кеңештин токтомун алып келди. Бүгүнкү күндө алып келип сизге тапшырды. Канча күндө жасап? Эгерде документтер баардыгы даяр боло турган болсо 4 жыл болду. 5-6 күнүн катталат. Канча адамга 4-5 күндүн ичинде бүтүрүп бердиңер болсо? Кайсын келген жаран баардыгында 1,5 жыл болду мен келгенимде. Өзгөн кадастрынан мен 4 күндүн ичинде жөнөкөй жаранга акты чыкканын көргөн жокмун колумда. Эң көбү 14 күн, мына мыйзам бизге жол берет деп 14 күн андан да узатып калып атасыздар. Жок, арыз түшкөн күндө. Жок, арыз түшкөндө сизге соттун чечими келди. Кайсы соттун чечими келди? Өзгөнү. Соттун чечиминин ичинде айылдык кеңештин токтому бар беле? Соттун чечиминде эми ал жагында ошонун арты сотко чейинки даярдалган документтер бар болчу. Айыл өкмөттүн мурдагы арендага алган эмеси, президенттин заключенияси баардыгы бар болчу. Ошонун баардыгы кеңештин токтому, айылдык өкмөттүн чечими бар. Кайсы айылдык өкмөт? Мурдагы айыл. Бул маселе боюнча соттун чечими менен мамлекет таркалган соттун чечиминде жылы коюлуп туруп, номер, каттоо номерлер коюлбаса, мына токтомдун негизин жазган жерин көргөм мен. Анан бизде алардын мурдагы берилген токтомдордун ответлерин жок. Каралган архивде жок силерде турат. Бул архивдечи? райондук архивден биз сактаган эмеспиз аны. Токтом жөнүндө контр эчтекеси жок, баягы эле липовый токтом. Эми ошентип көрсөтүлгөн. Соттун чечиминде баштуу айыл өкмөтүнүн берилген токтомдун негизинде ошо 25 сотуну кайерден алдылар, контр ошону келди. Президенттин немелери бар, документтери бар. Президенттин
ошол эмеси тиги аныктама болобу. Ошол жерде Анда эмне үчүн Кипраземдикин айыл өкмөт тиги токтомунда көрсөтүп койбойт контурду карта менен. Мунуга менен ошол контурда айыл өкмөт арендага берип атат. Мурун 5 жыл мурун, 6-7 жыл мурун аренда берип атат. Ошол жерди атам өтүп кеткендигине байланыштуу деп туруп соттон чечим чыгартып анан жасап. Сиз эмне үчүн жөнөкөй эле мамлекеттик жетекчисиз? Эшматов кайрылса, 3 адам келсе мисалы да, сиздин алдыңызга именно ошол жер боюнча сиз айтып атасыз, жок мен жаза бере албайм ал жерге. Адис керек, башка керек, ошол убакта башкаларга караган адис жок. Булар келгенде ал жер тууралуу келген эмес. Жалпы 9 гектар боюнча келген. Жалпы 9 гектардын ичинде турат ол. Анан сиз ошондо жөн эле буларга кайрылбайсыз, кайра эле. Мына жериңе кече ичинде 9 гектарга айылдын эле жашоочулар келип атат эле айлыгын атынан. Мен ошону тактап коеюн деп буларды чакырып кайра. Мына жер мондай болуп атат. Эртең менин башыма таяк тийип калбасын деген маселени койсоңуз болду. Ал жерде 9 гектардан именно ошол жерин трансформация кылабыз деп туруп булар белгилеткен эмес, жалпы эле болгон. Жалпы боюнча тартылган, ичинде кайсы жер экенин мен айткам, бул съемка так эмес экен. Тактайды, бирөөгө жасаталы деп туруп анан кийин виза салган болот, жасабай койгон. Анан кийин ал канча жыл, канча күн өткөндөн кийин ал такталып кече жакында уже трансформация кетти. Трансформация кийин кеткен жөнүндө сөз жок. Ал сиздин мээнетиңиз эмес, эч кимдин мээнети. Ал жерде президенттин тапшырмасы менен жасалып аткан маселе. Ошонун президенттин демилгеси менен ал трансформациядан өтүп атат. Эми ошону силер карап отуруп эле ортодон бузуп туруп берип атпайсыңар 25 сотуну бирөөгө сарай салып ал деп. Дагы ортосунан берип атсыңар. Булар үйлүшчөлөргө сурап атса, бизге өзүбүздүн айылга чек кылалы, башка деп барып атса, сиз жөн эле сурап койсоңуз болот эле да жетек чыгат. Кой тургула, ушул жерде эл чыгып кайрылып атат эле бизге. Жок. Мен мынандай мен мисалы үчүн ошол бул жерде мынандай болду да, ошол жерде эгерде мен неме алганда ошол жерде хотя бы ошо куратору болгондо мен кураторунан сурайт элем. Куратор да жок болгон. Кайсы күндөн кийин берип. Куратор болгондо башка бала жасаган. Куратор дагы мен билет болчумун, эгерде действительно куратор болгондон кийин мына жер мындай болуп атат деп туруп картографияга киргизип белгилеп коюш керек эле. Мына жерде мындай кетип атат. Жалпы мен ал жерде караганда действительно бер жагында кетип атат. Ошондой жер экен деп туруп ана белгилеген. Айыл өкмөткө бердиңиз беле уведомление? Ошол немени берип атканда. Госактты берип атканда айыл өкмөт мына сенде мына жерден мага келип атат. Мурда именно ошо жасаган специалист бала айыл өкмөттүн немеси жок жасап койгон экен. Анан кээде айыл өкмөттүн немеси жок жасалат. Айыл өкмөттүн жер адиси турат, эч жака качып кеткен жок. Туурабы? Кайрылуу болду. Кайрылуу болгон эмес. Эч ким эч нерсе деп айткан. Болсо колуңарга тийип сарай салынып атканда көрүп атасыңар силер деле, туурабы? Жерде Түркистан такас айтылбай калды. Ал жер боюнча 30 июль күнү фундамент куюп алып турду. Эл чогулуп, милиция барып, ызы-чуу болуп, тополоң болгондон кийин ал жерге госминистрдин атчысы катышып, акиматтан адамдар барып, ызы-чуу болгондон кийин ошо тополоңго карабастан ошол госактын берип атат. Ошол тополоң болгондон кийин госак чыгып ошону айтып атам. Мен ол тополоңду немени көргөн эмесмин. Мен ошол жердеги куратор бала. Ошол болгондон кийин мынандай болуп атат деп туруп бизге белгилетип коюш керек эле. Ол белгиленген эмес. Билгеним же берки бала да билгеним жок. Сизге биз айттык го, бул боюнча тополоң болуп атат. Аким мырза билет го. Канча жолу бардык. Ал боюнча кандай сиз билбейсиз? Бизге чейин жетпеди. Интернетте жүрдү. Бизге жетти, соцсетке чыкты. Биз акимге айтып анан жөнөттүк. Элдин жолугушуусун уюштуруп анан чатакты бар жеринде басып чыккандай силер билбей каласыңар эми ошол жерге. Менин бир суроом бар. Караңыздар. Мындайды айтыңызчы. Siz hazır özünüz sözünüzde özünüz ayttınız. Sotko çeyinki dokumentlerde var. Siz sottun çeçimden samlen yapılıp sotko çeyinki dokumentleri tekşerdiniz mi? Arşivinde turat oldu memeler. Yok, var gördünüz mü gözünüzü? Ne mi? Arşivde turat oldu. Yok, arşivinde turganı siz gözünüz menen gördünüz mü? Oşol sot ayrı kottun bergen çeçimleri. Ayrı kottun nemeler turvar ya arşivde turat. Oşol sottun arşivinden gördünüz mü siz o sottun arşivinden emese men sotko çeyinki berilgen aile ökümet. Sizin arşivinizde sottun paddelka çeçimi turat. İlk adam jokka tartıldı al boyunca.
ооба. Сиз дагы жоопко тартылышыңыз керек болчу. Бүгүн ошол жылы силердин архивиңерде токтом менен чечим барбы эле? Кайсы? Айыл өкмөттүн мурда берген токтом менен чечим. Биздин архивде жок. Ошол алып барган комплектти документтин ичинде жүрөт. Соттун чечиминин аркасында. Эгерде айыл өкмөттө архивде жок болсо, силерде жок болсо, анан каяктан алып барган чечимдин ичинде пайда болуп калат? Ким ону айлык Ошо аны дегенди сиз суроону өзүңүзгө беришиңиз керек эле да. Мына жерде что-то не то. Анан жок дегенде сурап коюш керек эле. Өзүңөрдө жок болгондон кийин айыл өкмөткө чалыш керек эле да. Айыл өкмөт жер адисиңди алдагы учуп кел мага. Азыр мындай маселе болуп атат. Эртең сюжеттер коюлуу, мына жерде эме бар экен, чечим токтом бар экен. Сендер барбы деп койсо болот эле да. Менде да жок дегенсиз болот. Кадастрда 2 юрист иштейт. Эгер сомнение кылса юрист адисине кетпейби? Мына терчилер. Алар эмне айлык алып атат? Канча деген адамды кайтарып атат? 2 юрист бар. Карапайым адам келсе, тиги справканы алып кел, бул справканы алып кел, энеңе бар, атаңа бар, тигини такта, муну такта, айыл өкмөттү тап, жер адисин тап деп канчасын айдап атасың? Именно ошол жанагы адам келип берген эле унчукпай эле бар экен, архивде турат деп берип коюп атасың. Өзүңөрдүн архивиңерде жок нерсе. Же сот силерге давление кылды, ошо муну турат жаза бергиле. Азыр картограф болуп иштейсизби? Ким жазасын алган эме боюнча бул маселе? Ашырып ыкырап алган. Жок, ашырып ыкырап алган, ал жана камалды. Камалып 80 миллион менен чыкты. Кайра сарайды буздурду, баягы жер тазалап. Башка адистер бар. Жасалган. Адистер эч ким жазалган жок. Муну алса айтсын. Адистер эч ким. Булар өздөрү аким, өздөрү өкмөт, өздөрү сот болуп туруп босакты берген ошол босактыны. Муну өкмөт менен да согласовать этишкен эмес. Башка өкмөттүн токтомун көтөрүп койсоң, бар өкмөткө кол койдуруп кел деп 3 күн кол айтсыз айтканда. Муну өкмөттүн ошол босактыны мен ушул жерде көрбөй туруп айтам, бир дагы колу жок өкмөттүн дагы. Жо баш дөбө боюнча мисалы мына биз башыбыздан өткөн окуя, баш дөбө боюнча берген токтому турат, башкасы турат, архитектуранын апызысы турат бардыгы. Ошону берген документти кайра 30 жолу кайтардыңар го. Окуй тиги айыл өкмөткө бар, адиске бар, башка тиги бул деп отуруп аягында чыккан жок да эмес. Эмнеге ушуга келгенде эле именно шарт эте бере коесуң? Билип көрүп туруп бүтүп бардыгын карап туруп. Маселе именно ушудан чыгып атпайбы? Элдин карапайым элдин көчөгө чыгуусу, мынтип 2 күндүн биринде губернаторго келүүсү неден улам келип чыгып атат? Булар жыргандан келген жок да. Именно укугу тебеленгендигинен, бийликтеги адамдарга барып айтса тили өтпөй аткандыгынан, укпай аткандыгынан анан келип чыгып атат. Анан эл көчөгө чыгып атат ошондон. Бияка келип атат, акимге барып атат, губернаторго барып атат. Анан бияк укпаса анан Бишкекке барып атат, президентке кайрылып атат. Ошон үчүн мисалы муну жер чечилбей атат деп. Эми бул жөнөкөй эле нерсе да. Сиздин жөн адамдык факторуңуз болуп атпайбы? Ошол күнү жетекчи катары 2 күн отурасызбы, 2 ай отурасызбы, ал мыйзам. Сиз отурдуңуз. Карап койсоңуз болот да. Кой мен эртеңки күнү башыма таяк тийип калбасын. Мына жерде мындай кылайын деп чечим кабыл алыш керек да өзүнчө турган. Сиз колгон коюңузга жоопкерсиз да, туурабы? Жоопкерчиликтин боюн калтырып көтөрүп атасыз. Прокуратура. Бул аны теңдүүлүк деген нерсе болот да. Сот өзүнүн мантиясын сыйлабайт. Ошолор подделка чечим колдонгондорду 80 миң штраф менен коюп берип. Азыр жүрөт, балким дагы эле колдонот. Колдоно көчөнөткөн жок алар. Немени бул кишиге жанагы жер адиси ким жазады? Бар, куратордун талашын. Экөөнүн тең жазасын берди. Мына жуманын ичинде экөөнүн тең кызматкерлердин карагаладагы эмесин чыгарып. Макул. Эгер аягына чейин мындай чечим чыкпай турган болсо, биз башы эке көз кызып, бармак башты көз кыздырып бере турган болсок, иш жүрө берет дагы. Ушулер эртең дагы жасайт. Эмесин чыгарып, аягына чейин жазасын чыгарып берди. Кызмат органы карагысыз экөөнү. Анда адистин кимге кереги бар? Барып бир паста жаза берип келип аткан. Эл барса келбейт, бирөө барса чоң апарып жаза берет. Жөн раз ошол жерде буйругу турабы ийе деген. Ошол үчүн барбы? Бар. 2 күнгө. Жетекчи больницада болсо 2 күнгө ийе болуп, колун койду, жоопкер тартыш керек. Жоопкерчиликке тартыш керек. Ушундай майда нерсе чогулуп отурган чоң ыз үчүн алып барат. Эмне революциянын эл мисалы көчөгө эмнесинен чыгат? Жыргагандан чыгат. Ушундай эле чыгат да. Укпайт эч ким.
чечпейт маселеси. Бар билген жериңе бар деп койт, энеңе бар, атаңа бар деп койт. Анан энесине барат, атасына барат, маселе чечилбегенден көчөгө чыгат. Экөөмдүн кызматкөрдүн кароо жөнүндө белгилер. Сунушту. Отуруңуз. Жанагы юлуш жерлерге үй салынып кеткендиги боюнча канча гектар ошол жерде жер бар юлуш жер? Канчасына үй салынды? Канча үй салынды? Ошол Кошкорбон айылынын жанында 2 контурдан турган 874 контур, жана 911 контур. Экөө биригип 49 гектар короче 50 гектардын тегерегинде жер, юлуш жер, айыл чарба багытындагы. Ал жерге мурда салынган. Анын жанында 913 контур деген бар. Мурда мамлекеттик фондунун жери болгон. Бирок ол жерге дагы мыйзамсыз үйлөр ушу 2013 жылдан бери курулуп келген. Ал жерде бир 70ге жакын үй бар, 60тан нары. Булардын бардыгы мурда биз сотко укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, сотко ушу буздуруу боюнча кайрылганбыз. Сотто каралып аткан жерлер болчу. Бирок кийин мына процесс боюнча жаңы мыйзам чыккандан кийин буларды эми ошо президент түзүмдемесине киргизгенбиз. 911 контурдан 8 ошо фундамент курулуш курулгандарды киргизгенбиз. Бирок жанагы мындан кийин курулганда 109 токтом болуп жалпадырчы. Жанагы 1-апрель болуш керек 2022. Ошондон кийин тыюу салынгандан кийин мындан кийин вообще кирбесин. Эгерде мыйзамсыз курулуштар болсо 5 жылга чейин эртең ажыратылат деген токтом чыккандан кийин биз 4-5 бердик укук коргоо органдарына. Ошол 911 контурда бир чоң фундамент куюлган, пескоблок менен урулган. Дагы ошондой фундаменттер бар болчу, булардын баарына эскертүүлөрдү бергенбиз, токтоткула мыйзамга туура келбейт. Эртең жооп бересиңер. Анан болбогондон рободго да бергенбиз. Кат менен биз азыр көпүрөдөн ала келдик. Азыр айтылып аткан 5-си Мерке айыл участкасында азыр сарай болчу. Жанагы берилген. Ошол жерде турат. Бул 14-06 июлда берип атасыздар 2022 жылы. Бул ошо июлда курулду эле. Жок, бул эми эми биз куруп аткан күндөрү мен айыл башчыга, жер адиске адистер менен тапшырма берген. Күндө ошол жерде карап тургула. Эгерде кокус менен бирөө мыйзамсыз курулуш баштаган болсо, биз айталы үйрөнөт жанында фундамент. Укук коргоо органдарына билдирүү берилет, кат менен кайрылгыла деп тапшырма берген. Булар кыдырып эми ошо башталып факт менен чыккандан кийин барып берди. Фундамент даже силер барганда жаңы курулуп аткан экен. Муну ошондо берип атпайбыз да. Токтотуп көрсөк биздин сөзү укпай эртеси болсо дагы улап атышты да булар. Кайра. Алюминий сүрөт бар. Алюминий сүрөт бар. Даже тиги ополовкалар алып эле экен да, туура? Там биз бары. Ошондо канча эме тиги болуп атат? Канча фундамент берип атасың? Азыр бүгүнкү күндө ошол 5 үй тең турабы? Турат. Курулган. Пока эме болуп элек мындай. Бузулсын деген да чечим сотко да өтүлөк болуш керек, себеби чакырылат. Сотко чакырылат. Тергөөгө чакырды 2 жолу. Так. Тергөөчүгө бардым. Болгон документтерди сураганын бердик. Тергөөчү ким эме кылды? Ким чакырды? Бул жерде эме дейт. Каримов Азамат деген чакырды. Кайсы эмен тергөөчү? Өзүнүн арабы. Так. Анан кийин дагы майор. Аттар эсиме жок, тергөөчүлөр чакырып биз бардык. Болгон документтерди бердик. Бул жерде үлүш десе үлүш, суга десе суга деген документтерди биз бердик. Анан сотко чакырдык. Сотко өтүптүрбү? Жок, өтсө чакырылык, ошо чакырылык ошол боюнча. Жок, 5 участоктукун азыр сотко берип эмне кыласыңар? Алар мыйзамсыз курду. Барып эле патрата бузуп атпайбызбы мисалы? Арованда ошондой окуя болду. Кара сууда ошондой окуя болду. Бираз президенттин алдына туура келбейби, токтомго туура келбей, ошондой курулду. Барып эле бузуп атабыз. Бизде мындай эме болуп атат да, мындай кызык факт да. Бирөөлөр мамлекеттин жерине мыйзамсыз эле келет дагы салат. Анан салып алгандан кийин биз аларды мыйзамсыз салган нерсени кайра сотко берип, артынан аны сүйлөп жүрөбүз. Робудун тергөөчүсү анан сотко барды, анан сот 1 айга жылды, 2 айга жылды деп сүйлөп жүрүп атабыз. Не кереги бар? Барасыңар дагы техникаларды апарасыңар. Эмени бузасыңар. Ошо 5 үй.
Анан кийин пусть ошо 5-өө бизди сотко берсин. Пусть мамлекетти сотко берсин. Мени ушул жериме тиги мен мамлекет жерине салып алдым элем, ошону кайра мамлекетке буздуруп салды деп сотко берсин. Мен негизинде салып алган ала. Чечими барбы? Жок, чечимде. Токтом барбы? Мыйзам бузуу жолу менен салынган. Эмнесинен коркуп отурабыз? Өкмөт эки жол техникасын алып барып, шабалдар менен алып чыккан койган. Ишөө үстүнө да. Булардын арыз бергендеринде бизге элдер чогулганда ачык берген, арыз бергенбиз. Бирок бул жерде балык башынан сасып атат да. Бирөөдү 10 күнүн ичинде же кылмыш козгойт, же отказ батырат. Булар июлда берип отур. Бул однозначно бүгүнкүндө отказ. Ол сотко өтпөйт никогда. Отырса. Анан бузуу маселеси боюнча аны биле элесиз, эркиндик укук бербесеңиз башка эч ким биле албайт. Бул боюнча мындай дая турган иш. Туура ушул мыйзамсыз курулуштар болуп аткан учурда мунапыс мыйзам чыга электе. Мен муну мыйзамдарды карап тактап жол жобосун изилдеп тактагам. Анан мен азыр так эсимде жок, бирок бир мыйзамда окугам Бишкек жана Ош шаарларында шаардык кеңештин токтомунун негизинде гана бузулат. Калган жергиликтүү башка жерлерде соттун чечими негизинде бузулат деген жери бар. Анан эми баягы өз билерлик менен барып бузуп, эртең жоопкерчилик кайра өзүнүн мойнуна түшүп калбасын деп, ошо сотко кайрылып мыйзам негизинде алып барып жүргөнбүз. Эми туура азыркы күндө Президенттин жарлыгы турат. Жарлык турат. Жобо турат. 109 токтом туратчы. Ошолдон кийин салып алгандардын үстүнөн 5 жылга чейин эркинен ажыратып кылмыш жолуна тартылды. Эмне керек да? турат. Бизде анда сот президенттен дагы тиги жарлыктан дагы мыйзамдан дагы өйдө турабыз. Сизге мынасында көрсөтүп бердим. Комушада көбүрөөк береже алат, комушада катым суранабыз деп түзүмө тизгелик да 212 5 жылга чейин. Ошонун негизинде тартсын 5 жылга деген ойдон бердик да мыналар полностью коюп берип атабыз. Проводный начальник чыксынчы. Эгер турган эми ал бузуу ичерде шындап мыйзамдар боюнча жолуду президент жарлыгын аткарып алып иш козгош керек, жооп катыш керек. Анын негизинде анан бузулганы эме чыгаш керек да. Тапшырыкты буздук ошондор. Өкмөт аны буза албайт. Сиңе сүйлөштүрүп коюңуз. Сен өзүңөр сот сармакта көрүп эле атпайсыңар. Юсупова барып эле айыл өкмөтүн түндө буздурса болот 5 күндө. Барып эле алып барып түндө буздурду. Ким эмне дей алдыңыз? Жок да мыйзамсыз жерге эмне деп сотко беребиз? Өзү мыйзамсыз жерди басып алган. Силердер турат. Эмеге бар комиссиялар бар көргөн турабы? Протоколдор турат. Ал мыйзамсыз курулуп атат, эскертүүлөр берилди. Укпай жатсам да карап отурабыз бул көзүнө. Бийликтин өзүнүн эмеси бар да, орду бар да. Бул боюнча сиз прокуратура менен милицияга көзөмөл жүргүзүп бериңиз. Аны бузуп, аны салгандар мыйзамсыз курулуш курган киши бар. Ага саткан киши бар. Алар эмне жоопкерчиликтен качып калабы ошондо? Стройкасы бузулду, материалдар күйүп калабы? Жоопкерчиликке тартмайынча бул нерсе токтобойт. Аны ким саткан? Саткан эмес да, үлүш жерге келип куруп атат да. Токтом чечим жок. Кимдир бирөөнүн үлүшү да. Эми жөн эле барып бирөөнүн үлүшүнө үй сала бербейсиң да. Андаздар сатып алган да. Жок дегенде үлүш несине сатып алган? Мыйзамсыз курулуш туруу боюнча президенттин жарлыгы боюнча жоопко тартыш керек дейсиз. Үлүш ээлери жок ал жерде. Алар сиз өкмөткө тапшырмай атасыз, өкмөт барып бузуп салсын, алар кутулуп кетсин. Кандай өкмөт? жок, үлүш ээси өзү салган эмес, башка бирөөлөр салган. Эми башка бирөө салып, просто бул жерде үлүштүн ээси дагы келип, менин жериме куруп алды деп арыз менен кайрылат. Алардын арызы жок. Мисалы үчүн, эгерде үлүштүн ээси келип, бирөөнү көрсөтүп, мына менин үлүшүмө мына келип басып алды, же мыйзамсыз куруш куруп алды десе, аны билбейт башка депчи. Эми туура Асандын айтканында дагы жамбыл кошулду, бирок биз аны так билбейбиз. Может өзү салдыбы, ким курду деп барып илтиген балдар. Анан бирөө жарым куруп аткан болсо ошону тактап туруп эле биз аны иши карап отура беребиз. Бул өкмөттүн компетенциясы эмес да, тергөө ник айткан. Жок, курулушту силер курулушту көрдүңөр да, турабы? Анан ошол курулуштун бирөө коргоп чыкты да, менмин ээси. Ошону бердик. Турабы?
Значит, ээси турат да, адам турат да. Үлүштү ээси бизге мына салды келген жок. Үлүштүн ээси башка, курулган ээси башка болот. Мен курдуруп атам дегендер болуп атат. Уста башка деп мындай. Бул жерде айтып кое берет экен. Максат бирөөнүн үйүн бузуш эмес. Максат ошол мыйзам курулуштарды токтотуу. Өз билендик кылып көрүнгөндөргө курулуш зам чыксын да. Курулуш кургандарды токтотуу. Тергөө боюнча орун басары бар. Ошол уста Тергөөчүсү. Жок, азаматтар жок атат. Немеде мыйзам турат как болот. Эгерде биз бүгүн башынан баштап аягына чыгарып албасак ишти, анда кийин эмеге чыга албайбыз. Демек президенттин жарлыгы аткарылбай жатса анда эмне кылыш? Башка эмне бар бизде? Президенттин жарлыгынан башка мыйзам аткарылбай жатса Кыргызстанда, президенттин жарлыгы аткарылбай жатса, жарлыктын негизинде чыккан жобо аткарылбай жатса, токтом аткарылбай жатса, анда эмнени аткарабыз? Анда жоюш керек, анда өзгөн районда мамлекеттик ишканалардын бардыгын жоюш керек. Не кереги бар? Баарыбыз эле кооз чумчук болуп эле отургубуз келет. Унчукпай буга деле жаман көрүнбөй, буга деле жаман көрүнбөй. Качан келгенде анан губернатор тапшырма берет, анан Жаныкулов барат, желмогуз көрүнүш керек, жаман көрүнүш керек, бар область жаман көрүнүш. Анда районда эмне отурат анда, мисалы, район жетекчилери эмне отурат? Тийиштүү мамлекеттик кызмат жетекчилери эмне отурат ал жерде? Башка бирөө тоо курдап кетсе барып камап, тиги тергөө жүргүзүп анан кийин камай берип атпайбы? Целый мамлекеттин жери кетип атат мыйзамсыз. Унчукпай отурат мисалы. Нужно компетентный органдарда чыгышыбыз керек эле. Алар жок, бул сөз болот. Азыр байланышабыз. Эмне болду? Азыр айтып. Эми өкмөт арыздан күн тартып берсе дагы тергөө чечпесе, ал маселе ордунда тура берет буксубайт. Булар бере берет, алар кайтарып берет, кылмыш жок. Буга чейин ошентип келип туруп мына жана өкмөт башчы айткан 100ге жакын үй ошентип эле көбөйүп кеткен да. Анын жердин баарына үй салып алсак кеткен. Баш төбөдөн, ладно, азыр эме тергөө тиги чыкканча, баш төбөдөн жана берилип кеткен 9 га жер боюнча эмне болду? Эмне негизинде берилди? Бул 9 га жер боюнча мен айтып кетсем, Энер Тураказович, бул өзүнүн мурун Чудиновдун токтоо менен шаарга берилген жер экен, трансформация болгон. Биз бүгүнкү күндө мунун баардыгын мамлекеттикке, госактын мамлекеттикке берип, президенттин тапшырмасы боюнча 80 соттук жерди служебныйлерге чейин ажыратып берип, бүгүнкү күндө курулуштар жүрүп өтөт. Калганын түрк мамлекетинен келген инвесторлорго берүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, бүгүнкү күндө 1,5 гектар жерин бере турган болду. Алар сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Баягы курат. Калган жерлери бул мамлекеттикте. Мен сиздерге сөз берем, эч кандай шаардык эмес. Мына бул жерде госактын бетинде не деп жазылып турат? Мына өкмөттүн башчысы турат. Жок, ошону айтыңызчы. Мамлекеттик жер ал, биздин жерибиз ал. Сөз жок, мамлекеттик жер. Территория не деп жазылып турат? Ошол жер азыр бүгүнкү күндө шаар турат. Территорияда өкмөт бар. Кечеде аныктап келдиңер, туруп аныкталды. Айтып берчи, кече ишке барып келди. Азыр тур. Асан, кече не өзгөрдү да, ошол жерде турат да, жаңы каяк болду. Эйин, көп сүйлөшкөн. Мен бул боюнча көп сүйлөштүм. Көп сүйлөштүм. Азыр мына мен бишкекке барып келдим, ушул маселе боюнча айтып бергенде кандай болуп атат, кандай деп чечет. Жана айтып, сиздер азыр Асан туруп башка бир чак үйлөнүп. Мен ушуну Асанда да айттым. Давай мага юрист болуп иштегиле, администрацияга бердим, сунуш бердим. Конкурс жарыяланды эле, каты ишенимдер ушул менен башка үй боюнча башка жерде мага ушундай сендей күчтүү юристтер керек болуп атат депчи. Чоң иштешели дедим. Дагы жардамдашы дагы иштешебиз, Асан. Туура айттым. Азыр сен туура айтып атасың. Азыр мен ал жерде эмоцияга алдырба. Ал менин үйүмөн 10 километр алыста турат. Бир карш жеримди мага кереги жок. Никакой шаар территориясы эмне үчүн өкмөттү шаар тоной берет? Эмне үчүн тоной? 9 сотик алсын, 9 гектар алабы. Ал жерде өзүн негизи 24 гектар чечим не болду? Акыркы чечим не болду? Энер Тураказович, бул маселе көптөн бери козголуп келген маселе, бул 9 гектар жер өзгөн шаары менен баштуу өкмөттүн ортосунда спор болуп турат. Эми мыйзамдарды карап келгенде биздин картабызда жайгашып турат. Бирок ошол кездеги 2009 бекен 2008 жылдагы премьер-министрдин Чудиновдун токтомунун негизинде өзгөн шаарына көп кабаттуу үйлөрдү куруу максатында мамлекеттик баланста сакталуу жолу менен курулсун деген токтом бар. Ошол токтомдун негизинде өзгөн шаары биздин жер деп жүрөт. Анан кийин буну мен деле Бишкекке чейин барып тактап
Бул жерде административный территориянын өзгөрүүсү, изменение установление жогорку кеңештин концепциясына кирет дегенди окуп тактап ошол жака чейин баргам. Эми азыркы күндө ушул премьер-министрдин токтомунун негизинде мамлекеттик баланса деген үчүн мамлекеттик эмеге алышты бирок босакты идентификационный код шарты берилип калды. Бул боюнча эми аким менен сүйлөштүк. Өзгөн районунун акими мэр ошол бишке алып келди жакында. Андан кийин эми ошону территориально баштоого конторуп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Эми азыр анын аягына чыга элекпиз, пока ошол жерде турабыз да азыр. Ким которуп? Эми сотко кайрыла турган болуп атабыз эми мындай. Соттун чечими негизинде эле территориально баштоого деп арыз менен кайрылабыз да эми. Мен биринчи администрацияга кайрылам. Шуну чечип бериңиз. Бул Егорчу Жановдун өкмөт башчы болуп турганда токтом турат. Туурабы? Территориальный карта менен бөлүнүп жогорку кеңештин чечими барбы ошол? Райондун шартын токтом эмнеге жарайт? Бул жерде дагы Госрегистр ошол госактын мыйзам бузуу менен берген 9 гектарга. Быйыл июндун канчасында сентябрда берди, да? Быйыл берилди. 90-жылга шылтап атат мен барсам. 22-жылда сентябрда берилди. Конечно. Сентябрда ошол негизинде госакты сентябрда берилген. Жалаландыкка бериш. Студенттин токтомунда баштабай эл өкмөтүнөн 9 гектар жерди шаарга алып бергиле деген сөз жок. Же барбы? Жок. Андай сөз жок. Шаардын аймагынан деген жери бар, туурабы? Туура. Анан эмне үчүн баштабайдын аймагынан аласыздар? Мамлекеттик башкаруу. Койтурула, эгерде ошол жер шаар менен эменин ортосунда талаш болуп турган жер болсо, 80 сотуну кантип өкмөттүн үйлөрүн ажыратып берет? Мамлекеттик акт жазып, өзүнүн эле токтом. Сразу. Мамлекеттик актыны эмнеге таянып жасадыңыздар? Мамлекеттик актыны Чүдүн токтом. Чүдүн токтомун Эмне? Себеби дегенде бизде башка нерсе жок болуп калды. Себеби токтомдун дагы пока күчүндө турат. Жокко чыгарылган. Жок, токтом күчүндө турат. Сиз зам акимсиз. Укуктандырып чечип жүрөт. Токтом чыккандан кийин ратификация керек беле, керек эмес беле? Керек эле ратификация. Анан эмнеге ратификациясы жок силер айырды алдыңар? Силерге кандай болбосун, асмандан болсун, жерден болсун түшсө эсепти. Азыр айтып атабыз. Жок, ал жерде койтурула. Азыр силер шаардын территориясы деп алдыңар. Өзгөн шаардын территориясы турабы мен үчүн? Госак. Анан силерге шаар уруксат берди, 80 сотуга эме кылып берди. Жок. Аны шаардан да мамлекеттик башкаруу. Мамлекеттик башкаруу. Биздин өзүбүздүн эле токтом менен. Биз өзүбүздүн жерибиз. Мамлекеттик жер азыр пока. Бул шаарда да бар. Райондун токтому менен берилди. Ооба, район. Бир жарым гектар түрк ишкерлерге эмненин негизинде берди? Райондун токтому негизинде берип атабыз. Так. Баарына шаарга биз таянган жокпуз. Өзүбүздүк менен берип атабыз. Эми калган жери? Калган жеринде эле өзүбүздүкөнөн беребиз деп атабыз. Эми сотко берип туруп, башкы айлыкында өткөрүп беребиз деп атабыз. Никакой талаш болбойт деп атабыз. Аны да түшүндүрдүк. Мэрия талашып атабы жерибиз? Талашкан жок. Ал талашкан жок. Эптеп ал жерге эмне түшсө деле баары бир шаардын ичинде. Райондун ичиндеги эле шаарда. Ооба. Райондун ичинде. Талашкан жок. Ал эч кандай талашкан жок. Кайсы сотко бердиңер? Жок, эми берген. Айыл өкмөтүнүн атынан берди деп атабыз. Кеч жакында келди. Кеч жакында сөздүк. Кайсы качан бересиңер райондук сот? Аны райондук сот карабайт, аны компетенция. Мен райондук себеби биринчи сот караш керек аны. жол менен эми администрация кайрылат. Ушундай маселе болду. Анан администрациянын жолунан карап туруп, эгерде бизге сот чечет же болсо биздин немебизге кирбейт же мындай деп бир жоол алышмайт да. Ошол жоопту алып турган сотко кайрылам. Эми туура эгерде район карабаса, межрайонный бул жака административный мекеме беребиз. Административный бериш керек. Качан бересиңер? Эртеңге даярдап бере беребиз мына. Даярданчы чой бойлу. Чой бойлу. Сен 9 гектар жер эмес, 9 соту жер үчүн жатып алышың. Себеби ал сенин жериң да. Картада турат. Территориально сага карап турат. 9 гектар жер деген 9 соту жер эмес. 9 соту жер үчүн жатып алышың керек. Андай болбойт. Чойлук бүгүн эртең мына жазган жатабыз, кылган жатабыз деген жылдар өтүп атат. Эртең катты берип районго. Берген катты бизге түшүрөсүң. Мынакей келди деп район. 2 күндүн ичинде кайра жооп бересиңер. Кайра жооп берип, компетенцияларда болсо компетенциябыздар. 9 гектар беребиз десеңер силерге же сот аркылуу чечилиш керек болмаса калган жана 80 сотун гектардан калган сот аркылуу чечилиш керек десе, анда
сотко кайрылдылар. Тез арада деп туруп кайрылууларга жооп. Жооп баргандан кийин кайра бир күндүн ичинде сотко арыз менен кайрылышат. Силер ага чейин эле райондун районго кат бергенден кийин сотко доо арыз дайындай берет. Эгер силерге кайра берет ошол жооп. Жок. Ал жер азыр мамлекеттин менчиги болду. Ырган районундагы президент аким. Журналдык прием менен шаар башка өгөртөп берсин. Ал жерде соттошуп, анан аким айткандай инвестор үркүтүп, антип жүрбөйдү. Мен аны өзүм үчүн эмес, чисто жер тонолуп аткандыгы үчүн күйүп атам. Мага бир кат жердин кереги жок. Данияр Туразович, биз мыйзамды долбоорап көрөбүз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо деп чыксын, болду мен райондун Негизде мындай маселе бар. Эгерде токтом кеткен бул токтом эле чыгып турса, өкмөттүн токтому, бирок эч кандай тийиштүү токтомдон кийинки документтер менен бекемделбеген болсо, шаардын мэриясы силердин көз каран эмеңерде территорияларда турган мамлекеттик муниципалдык аймак туурабы? Шаардын мэрия ал жерде талашкан жок мэрия. талашкан жок. Мэрдин эмесин бересиңер анда. Макулдугун. Бул райондун макулдугун аласыңар дагы, эмеге госактыны шаардык эмес, только госактыны райондуку башчылык өкмөтүнө деп туруп, кайра бересиңер. Башта өзү жазып берсин, аким талабына качай берсин. Экөөңөргө мындай да. Азыр мэрия ошол жерде талашып сотко кайрылбагандан кийин сот эмне деп чечим кабыл кылат? Силер өзүңөр ичара чечип алып турган маселе. Соттошуп чыгым болуп башка жол менен чечилип калса болот. ичинде эле чече турган маселе. Аким мэрди чакырат. Баягы мени кеңешке салат. Скорее всего, наверное, мэриянын кеңешине салат. Шаардык кеңешке. Немени чыгарып эле тиги жерден токтомдогу биз ал жерге эч кандай претендовать этпейбиз деген чечим менен эле сразу жазап бересиңер, бүттү сотко кайрылып анан неме болуп отуруунун кереги жок убакта. Бирде токтом менен тиги токтомду тастыктаган кийинки документтер жок экен. Чүтүмө колу коюлганда токтом турат. 9 гектар боюнча биздин максатыбыз болгон айыл өкмөттүн гана территориясына алып өтүш. Андан башкасы мамлекеттин менчигиндеги жерге мамлекет үй салабы, больница салабы, дом салабы. Трансформациядан өткөнбү ал жер? Конечно. Трансформация болгон. 9 гектар Ижестеп өткөн. Эми Азыр мындай да, үйлөргө деп. эгер сотко кайрыла турган болсоңор, анда силер берген 80 соту дагы мыйзамсыз. Түр ишкерлерге берген 1,5 гектарыңар дагы мыйзамсыз. Эмне негизинде бердиңер? Тиги район, шаардын чечими жок. Шаардын эмнеге кире турган болсо арыз жазса, сот айтат да. Эмненин негизинде бердиңер анда ал жерди? Мыйзамсыз эле жерди. Аны азыр сотко бере турган болсо, административдик сот алат да полный арест. 9 гектарга тең коет да. 9 гектарга коет. Анда тиги управление куруп аткан үй дагы токтош. Ишкерлерге үй салып аткан стройдора токтошко туура келет. Бүт бардыгы жокко чыгышка туура келет. Кандайдыр болбосун, кыска жол менен, келишүү менен эгер ушундай боло турган болсо, башкалардын территориясына коюп койсун. Жалгыз максат ушул. Биз шаардан талашып аткан жокпуз. Же болбосо акимияттан талашкан жокпуз. Биздин деле кызыкчылыгыбыз аса ошондой. Мен ошондо мен onu территориясына аягында айтканмын акимге. 86 эл чогулуп турган ошол жерде. Ошонун ортосунда айткам. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир кадам басып барып, бир кадам иш кылган жок. Меники эмне болду деген роуда? Данияр Туразович, тагы бир неме акимдин иш ордун карап бериңиздерчи сурапчы. Неге? Ал киши өзгөн үчүн эмес. Же эл менен сүйлөшкөн. Же бир айткан сөзүндө турбайт экен. Канча жолу кайрылуу жасады. Быйыл жаз менен 6 жолу кайрылуу жасады. Бир өзүнө кадам болгон жок. Алап каршы түртүп бар. Бар мына бүгүн дагы бул. Эми чистый факт. основанияда иштеп атат. Иштеп аткан адамды иштеп атат деп айтышыбыз керек. Жезурда болбойт коюп, камжакылып жөнөткөнлөр. Таланткан дешунда сиз барбайсыз. Не дейт? Хемлот боюнча пикетке чыгышканда, чыгып алып, банкеси, эжеси ушу акимдин сөзү. Биздин өзгөндү өнүктүрө албайт. Мен сизге бүгүн айтам. Да, экинчи банкинде көрөбүз. Кайсы өлкө жиналасыңар? Эртең эле баштайбыз. Муну кечиктиришке кереги жок. Бул 9 гектар боюнча мен өзү оюм мындай. Мисалы үчүн
административный территория боюнча башкы бойдон калсын дегенди талап берип жүрөбүз. Себеби макул инвесторлор тартылып атат, башка иш-чаралар болуп атат, көп кубаттуу үйлөр курулсын, медресе, соц объекттер болобу. Ошол жерден түшө турган салык өзүнүн башка өкмөт бюджетинде. Алейкум ассалам, кандайсыз? Бул ошол эле максат Тергөө боюнча орун басарсыз? ал боюнча өкмөт тарапынан баскарлар Баш дөбө айыл өкмөтү Кошкоргон айылындагы участкага баягы үлүш жерлерге салынып кеткен 5 фундамент боюнча президенттин жер мунапысы боюнча жарлыгынан кийин салынган 5 фундамент боюнча сиздерге 14 июнда кайрылып атат. 2022 жыл 14 июнда кайрылып атат. Жердин контурун көрсөтүп, кылмыш жаза кодексинин 212 беренесинин 2 пунктуна ылайык кылмыш жазасына тартууңузду суранабыз. Ошол жердеги фундаменттерге мыйзамсыз куруп атат деп. Алдым деп 15.06.2022 жылы кол коюп берип атат силердин кызматкер. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечим жок? Кошкоргон боюнча биз ошол айыл өкмөттүн кайрылуусу боюнча анан ошол жергиликтүү элдин кайрылуусу боюнча кылмыш ишин козгогонбуз. Качан? Кылмыш ишин ошол июнь айындачы. Кылмыш ишин козгоп, 2 жаранды камакка алып, 2 жаранды Бул камакка алууңар тиги сарай боюнча айтып атасыңар, Ашуров боюнча. Ашуров. Ал Ашуров боюнча башка маселе. 5 фундамент боюнча, 5 фундамент, мыйзамсыз курулуп аткан 5 фундамент боюнча. Мыйзамсыз курулуп аткан 5 фундамент? Мына Өзгөн шаарынын, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги милиция полковниги Төрөгелдиевге баш дөбө айыл өкмөтүнөн өтүнүч кат деп чыгуу номер 241 14.06.2022 жылы кайрылып атат айыл өкмөт башчы Зулпукаров. Бүгүнкү күнгө чейин ошол мыйзамсыз салынып турган фундамент бузулбайт, эч нерсе болбойт. Мыйзамсыз президенттин жарлыгына, токтомуна, эчтекесине карабай салып алгандар бүгүнкү күнгө чейин жоопкерчиликке тартылбайт. Эл 2 күндүн биринде өзү чуу губернаторго келип атат, көчөгө чыгып атышат. Маселе эмнеде, эмне себептен силер аркылуу кармалып? Бул боюнча биз азыр текшерүү жүргүзүп, мен азыр ошол кагаздарды көтөрөйм. Канча күндө силерге кайрылгандан кийин канча күндүн ичинде чечим болуш керек? Же кылмыш үчүн козгошуңар керек, же кыскартышыңар керек? Биз 10 күнгө чейин. 10 күн. Бул 6 июндан бери канча убакыт өтүп? Бул эме фактор боюнча бизге каттоого алынган. Каттоого алынып, бул боюнча текшерүү жүрүп, чечим чыгарылган. Мен азыр ошол материалдарды көтөрөйм, ошо чечим. Эмне үчүн чечим айыл өкмөткө кеткен эмес анда? Чечимди эмнеге айыл өкмөткө бербейсиңер? Эмнеге ал жер бузулбайт бүгүнкү күндө? Бузулжагы ал соттун чечими негизинде бузулат да. Биз болгону куруп алган боюнча аттенке беребиз. Жок, куруп алган боюнча кылмыш жоопкерчилигине эмнеге тартпайсыңар? Кылмыш жоопкерчилигине тартылды, мына кылмыш иши ачылды, могунча кылмыш эмеси жүрүп атат деп эмнеге кайра айыл өкмөткө кадеме бербейсиңер абрат? Азыр мен ошол эме кагазын көтөрөйчү, тартап сизге кошумча маалымат. Азыр мындай кыласыңар. Эгерде ушул маселе боюнча 5 участок боюнча, 5 фундамент боюнча бүгүн чечим чыкпаса сиздерде президенттин жарлыгына саботаж катары тергөө бөлүмүнүн башчысы катары сизге бардыгыңар ошону жасап аткан тиги каттоого алып аткан тергөөчүбүз бардыгыңардын кылмыш эмени тиги президенттин жарлыгына, президенттин токтомуна саботаж жасап аткан адам катары бардыгыңардын ордуңарды кароо жөнүндө биз сунуш беребиз. Бүгүн чечим чыгыш керек айрылачы. Мындай мамилени токтоткула, обдула. Именно ошондой тергөөчүлөрүңөрдүн азабынан монтип июндан бери элдин арызын, айыл өкмөттүн арызын карабай жатасыңар силер. Демек айыл өкмөттүн арызын карабай жатсаңар, карапайым элдин арызын карабайт экенсиңер да, 6 жылдап жатат экен да. Бул маселе сиздин дайым көзөмөлүңүздө болуш керек эле. Күнүнө. Бул президенттин жарлыгы менен жасалып аткан маселе. Жер мунапысы деген жарлыкты билесиз да. Жобо турат, токтом турат. Ошону жасабай жатсаңар, анда значит карапайым элдин маселесин карабайт экенсиңер. Жок, бул боюнча
Козголгон болуш керек эмес. Сизди түндө сураса сиз айтышыңыз керек. Кылмышчы козголгон моунча кишиде сурак болуп атат деп. Кылмышчы козголсо 6 айдан бери эмнеге сотко өткөрбөйсүздөр анда? Эмнеге тергөөдө кармап атасыз? Госак жок ал жерде. Үйлүш жер. Мамлекеттин жерине басып кирип салып алган президенттин жарлыгынан кийин. Бул кылмыш ишти прокуратура дагы тергөө аткан болуш керек эле. Мен ошо тапап жүргөнүн айтпайчы, биз роз эмес прокуратурада тергөө жүргүзүп атат. Прокуратурага арыз түшпөсө эмненин негизинде тергөө жүргүзөт прокуратура? Арыз силерге түшүп атат. Жок, госрегистр эчтеке берген эмес деп атпайбы азыркы. Замешан эч ким жок. Жерди басып алган, салып койгон. Давайте бүгүн убакыт сиздерге. Бүгүн кечке чыгарып бүт бардыгын, эмне болгон, кылмышы кандай болгон, эмне негизде кыскарса, эмненин негизинде кыскарткансыңар. Чечимди бүгүн берди. İşteveyt. Abdülazar'mış. Canım kılıç. Manavlarına işteveyt. Значит, Роудуların üstünde de mesele var. 6-cı gün dağıtılgan arızdı. Bugünkü göçeyi kılmışı kuzgulu sonra. Niye oturat ayılacağında Roudular? Tergöçülür, tergö bölümü ne çıkıyor? Ayıl hükümeti жазылды. Ayıl hükümeti ne kesler şunu жазгандан кейін району кайрылбайсыздар. Мына 6-cı yılda берип атабыз. Жаннат Кадырович, молдай болуп атат. Биз берсек мынтип Роуду унчукпай атат. Эмнеге кайрылбайсыздар? Эмне унчукпай жүрөсүң? Бұл жерде бір неме бар да, бұл жерде дешелеу емес. Мыналарга өзі барған қоша видео тартқанмын мен барған комиссияға. Мына әкім жөнөттү. Биз қоша. Қошқорғондо февраль айында жоқ эле. О жерде 5 емес, о жерде 100 үй бар. Мына тұстан кейінгі салынған. Мына өзі айтып берген видео зиян. О жерде 5 емес те. Жоқ. Февралайында жоқ эле, келгенде қандай күшке деп өзіңіз таң қалдыңыз ғой? Қандай 5 жылдан? Башбайлықтың Қошқорған айында мыйзамсыз 50 гектар деп аталған жерде фундамент құйылып атыр деп айтты. Ошо барып өз жерин барып көрүп токтоткула деген барды. Мен 2 адис алып бардым өзүм ошо. Аны айлык өткөрүп салсам айлык менен байланышка мүмкүнлүк болбой калды. Барсам ошол жерде жана айтып кеткенде бирөө фундамент құйып, пешковик менен забор кылып коюптур. Забордун ичине кирпич куюп атышыптыр. Канча алды? А? Канча алды? Кирпич куюп атканда кирпич. Жок, ал жерде бир эле эмес го, сиз өзүңүз тапкандыңыз го. 9 гектардан жер, э? 10 гектар тегерек. Тескейбет, күнгөйбет кылып берип атат. Боор жакта үйлөр бар. Жогоруда өзүңүз айттыңыз, видеоңуздагы бар. Биз ошого таянабыз, өзүңүздүн сөздөрүңүзгө. Ар жакта шал чип койгондор барды. Таш чирip койгондор бар болчу. Мунапстан кийин туруп, Мунапстан кийин 14-күнү 100 бар го. Жок, мен жолдун оң тарабына туттам. Сол тарабына айтасыз? Сол тарабында үйлөр бар болчу. Мен ошондо текшерген бардым. Барганбыз. Барганда мына өзү чогуу болду биз менен. Өзүңүздө таң калдыңыз го, кандай февралдан кийин ушунча үйлөр шарт келанып кетет, бияктарга шагал төгүлүп, казыктар калып кетет. Айтып берсең, комиссияда жүрдүңүз. Андан кийин Меделекке өзү барган. Мен өзү барган. Мындай эле да ал жерде. Сиздин тапшырмаңыз менен барганда барганда ошол жерде нар жакта бир фундамент бар экен, колуп нар жагында, каналдын жээгинде. Анын бер жагында bir 8 foot жерде участокта тегеретте фундамент коюп, пешковикин уруп коюптур. 1 метр, 2 метр, 1,5 метрден жогору. Бар сырттан караганда ичинде көрүнбөйт да. Ичке кирдик бар жерде. Темирден неме алып коюптур, убактылуу дарбаз алып коюп. Ичке кирсек 4-5 өзбек кирпич кылып атыптыр. Аналарга айттык, эсигин десе биз билбейбиз. Устабыз деп калды. Аналарды токтотуп кайтканбыз. Бир жака келсек, бер жакта 4-5 участок багы шалын таш неме коюп. Чүрүп коюптур. Алар кийин сол тарабында үйлөр бар. Сол тарабында. Сиз дешелерден ошол жерден айттыңыз ана. Февралда келгенде тескейбет, күнгөйбет жок эле. Канча? Бештикте тикатур кетти. Ол жерде жалпы 127 үй болуш керек. Мунапстан кийинде сөздөрүңүз бар да. Мунапстан бүгүн салынган үйлөр. Жок, өзү айтып берип атпайбы? Мен сошто жок. Видеодагы бар.
Эгерде видеодо ошондо сүйлөсөк каталып кетириптир да. Асан, не дерек? Siz hakimnin tapşırmasının bardınız ayrı. Özünüzün bardan yoksunuz. Cebilöge jetap bergen bargan yoksunuz. Oşo жерде қызмет Ошондо барып келип текшерүүнүн жыйынтыгын бердиңизби? айтпадым Жок, кагаз жүзүндө беришиңиз керек да. Берген кагаз жүзүндө. Ana ошо. Ядрада келген жок. Биз билген жокпуз, силердин маселеңизди билген жок. Биз эл чогуу бардык. Ошо тууралуу бар, эл чогуу бардык бар, Жок, ошол кагазыңызды ачып Кагаздана келбедик деп атабыз. Берген. Ана ошо кагаздан бул жерде чогуу болгон биз. өзү телефонго тартып мада берип Бир эле примерди айтып берейин. Бул жер жүз үй эмес. Ошол 50 гектар жер юлиш жер Кытайда кыргызстанып атат. Менин атым ким? Кыргызстанып атат биз биле. Силер акимдин тапшырмасы менен бардык. барды да. Кызматкерлер барды. баргандан кийин акимдин тапшырмасына эмне келип айтып койдуңарбы? Монча үй бар экен, мончаны көрүп келдик. Кана тез. Мен ал боюнча кагаз ала келбедим, эртең барып. Жок да кагаз. Жомок айта бербечи. Жомок айта бербечи. Мен азыр барам сен менен, азыр кабинетиң азыр бар. Жок да кагаз жазган эмессиңер да эмне жомокто айтасыңар? Жөн чырылдатып бербей эле дедим барды. Жөнүнө барып келгенсиңер. Аким айтты силерге баргыла деди. Бардыңар, көрдүңөр, кыдырып көрүп анан кайра келдиңер да 4 үй бар экен, айттык фундамент курулуп, чагымды алдык деп келдиңер да. Анда эмне отурасыңар анда кызмат? Текшербейсиңер бүт бардыгын кирип алып. 291 турат мына, токтом турат. Кече президенттин сөзүн уктуңар. Bir sotu жер кете турган болсо, башыңар менен жооп бересиңер. Туурабы? Bir sotu жер, не то что тиги 9 гектар жер. Булар 50 гектар жерди берип. Bir sotu жер кетсе, башыңар жер айылып госрегистр айылып чыгып келет баягы. Трансформатордан бери куруу болот. Азыр мындай жерде ошол жерде болмасаңыз чечилбейт. Мындай чечим болсо. Эртең бүгүн эртеңки күнгүгө мэрияны чакырасыңар, жанагы 9 гектар боюнча полностью чечим берип кабыл аласыңар. Эмени бергиле. Катты. Эртең чакырып туруп эле эч кандай силер жана сотко тийүү деген каттын кереги жок. Районго маселени чечип бергиле деген катты бересиңер. Ошол каттын негизинде чогултасыңар мэрияны айыл өкмөт. Эртең сүйлөшүп туруп кечке чечимин бересиңер. Ал жерде жанагы эле чечим болот. Башка эч нерсе керек жок. Мэрия отказ берип башты өгө деп туруп эмени госрегистрге бересиңер, ошону десиң. Госрегистр болсо сизге кошумча айтайынбы? Бул маселе азыр сиз айткандай болуп чечилбейт. Эгерде сиз кийлигишип мээлди дагы жок биз отурабыз. Койбосоңуз, анткени эми бул далили жок маалымат, аны мэр менен аким кыйла талашкан. Өздөрү талашып жүргөн аялда. Сеники, меники кылышып. Азыр Сизге билинбеген көптөр бар бул жерде. Асан. Азыр мэр буларды Данияр Төрөгазиевич, азыр тапшырма берип атабы. Эгер аткарылбаса да сен айтсаң, биз аткарып. Мен аткарылышына күмөнүм бар, ошону айткан укугум бар. Мен аракет кылып көрөбүз азыр. Эртеңки сүйлөшүп туруп кечке чейин чечимди бериңиздер. Мына бул маселе боюнча. Так, экинчи маселе боюнча, жанагы Кошкоргон боюнча. Комиссия түзөсүңөр. Бүгүн барып архитектура, госрегистр, бүт бардыгын, милициянын бардыгын кошосуңар да комиссия түзүп туруп, айтып аткан 127 үй деп атасыңар участок. Жана Кошкоргондо бийин үлүш жерге чыккан. Бүт бардыгын подворно кыдырып чыгасыңар. Бүгүн кыдырасыңарбы, түндөп кыдырасыңарбы ишибиз жок. Кыдырып чыгып туруп, канча убакыт керек эмен 127 эмен кыдырып чыгыш үчүн? Канча убакыт керек? Bir günde kıdırıp Bugün bargılarda komissiya түзгүлө. Чыгып туруп, bir күндүн ичинде чечимин алып келесиңер. Канчасы, кайсы убакытта курулган? Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бул президенттин тапшырмасы, президенттин сөзү. Bir соту жер мыйзамдан тышкары эч кимге госак чыгарылып кетпесин. Капа болбойсуңар деди, кече уктуңар. Эгер ошол жерден оюн кылып, акчасын ала коюп, башка кылып, мыйзамсыз жерди мыйзамдаштыр 291 киргизем деп аткан болсоңор катуу жаңылдысың. Да сиздердин райондук, сиз жетектеп аткан райондук комиссиянын иши мына жерден 0 дегенди билгизет. Жөн эле чыгылдап отурасыңар ал жерде. Муну кылдык деген арызыңар караган жоксуңар дештикен. Билбей атпайсыңар, кайсы жерде кайсы үй качан курулган. Мына Кошкоргон отурат. Жок, бул жерде азырчы өзүңүз комиссия жөнөтпөсөңүз, булар кечеги курулганды 2014 2017-18 кылып жылын урат.
болгон. Мунапыска киргизет булар. Уже киргизип алып. Карап тургула мындай. Буларда жок эле деген жери бар. Мындай кылабыз. Ошол жерге кылабыз. Данияр Төрагазиев. Медиа комиссияга госкомиссиянын ичинде именно мына даттанып келген балдардан 3-ünü кошосуз. Коомчулуктун өкүлү катары 3 адамды комиссияга мыйзамдуу түрдө эме кылып кошосуз. Дер барып жок дегенде фиксация. Азыр мисалы биз комиссияны түзүп мамлекеттик комиссияны жиберсек силер эртең айтасыңар да комиссиялар барды дагы этин жеди, шорпосун ичти, бардыгы мыйзамдаштырып келди деп азыр айтып атпайсыңар. Эртең эле айтасыңар. Результат айтсынчы. Канча Кошкоргондо немеде? Кошкоргондон канча комиссия киргизди? Азыр именно Кошкоргондо ошол мыйзамсыз деген. 84. Именно ошо 127-нин ичинен Кошкоргондо 84 бердик азыр биз. Жок, ошо жана үлүш жерге берген. Үлүш. Азыр кайтып аткан жанагы жолдун сол жагы, оң жагы атпайбы? Ошонун барганда сол жагы бул мамлекеттик фонду, мен айтканга 913-контур. Ал жерде курулган курулуштар бар. Аны киргизгенбиз. Эртең комиссия түзүлгөн болсо, чогуу барса, ошону кайрадан башынан кыдырып, дагы бирге чогуу карап коебуз. Атайын прокуратура сураганында бүт мыйзамсыз курулуштар документтер жоктор үйлөрүндү тактап бергенбиз. Давай ушуларды да сиздер карап бериңиздер. Бизге жардам болсун. Эртең биз мыйзамдыкты бузуп албайлы. Мен өзүмөн корком. Кудайдан корком. Ушу комиссиянын ишин жакшы кылайын деп ушуларга ишенип отурам бардыгыначы. Асан сага да айттым, ишенем деп. Бул жерде жок жерден кээ бирлерибиз айтып бербешибиз керек. Элди да карашыбыз керек. Действительно ошол февралда кече эле бир күндө үй тургуза албайт да, туурабы? Андан кийин тургузган жок. Ал бир жерден адашып атат, бедер адашып. Ал жерде үйлөр, фундаменттер, анан ошондо Эне мынада кыргызда бир карашыбыз керек да. Мени карасаң, эне ошол жерге барса, жамаатты кылып бербешибиз керек. Угуп турсаң, кийинки салынган үйлөр мунапстан мурунку деп жылы чыгат. Болбойт. Анан да бир үй талашып болуп турган. Ошол жерде 306 менен Асылгандырга кирген үйлөр. Давайте мына үйгө кирип көрөлүчү дейт. Туруп бардыма. Ошол жерде бирөөсү айтып атат, 2 айда 3 айда болду мунун курганына дейт. Ал 5-6 айда 5-6 жылдан бери жашап аткан адам. Биз карашыбыз керек да. Биз ошон үчүн комиссиябыз. Ошону силер дагы жыйынтыгын чыгаргыла. Коңшулардан сурайлы. Угуп турсаң да. Коңшулардан сурайлы. Жакшы жарандар бар, жакшы тургундар бар, жакшы жигиттер, жаштар бар, патриоттор бар. Баарынан сурап туруп анан ишти кылалы да, туурабы? Мен айтып атам, эгерде чымындай да мен сизге айтканымда, эртеге 6 ай өткөндөн кийин мына үйдү 22 түштүү сиз далилдей албайсыз деген. Эми азыр барып кайсылар бересиз? Чымын бир башкаларда жамаатты кылбашыбыз керек да, мыйзамды чечишибиз керек. Мындай маселе бар. Биз азыр кайсы жолго түштүк? Мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча. Мыйзамсыз курулуштарды аныктоо боюнча жаргылы чыкканга чейин курулгандарды өзүнчө калтырабыз, аны мыйзамдаштырып беребиз. Ал жерде маселе болбойт. Президенттин жаргылыгынан кийинки бул 2021 жылдын декабрынан кийинки курулган үйлөр болот. Аягынан кийин. 2022 жылдын башынан баштап, январдан баштап курулган курулуш болсо, анын баардыгы эмеге жатпайт. Мыйзамдаштыруу дегенге жатпайт, алып чыгат. Аны комиссия дагы мойнуна ала албайт. Баштары экөө эмес, ар бири жооп берет. Азыр ГКМ дагы, прокуратура дагы президенттин тапшырмасы менен ушунун үстүндө отурат. Бүгүн мына азыр биз күтүп атабыз. Администрация президентидан комиссия келет бизге. Именно силердин районго барат. Карасы өзгөн арабанга 291 аткарылышы боюнча. Мына бүгүн барат. Бу жерде мындай маселе бар. Азыр Google Pub деген бар, программа. Ошого салабыз. Google Pub'da эч ким аны өзгөртө да албайт, оңдой да албайт. Ал көрсөтүп берет. Картадан эле 2021 жылга чейин курулган үй болсо 2021, 22ден кийин курулган болсо 22де көрсөтүп берет. Азыр райондо фундаменттин курулушу менен мына фундаменттин курулушу менен чыгат. Мына жерден кийин ичинде фундамент болсо, фундамент курулуп турат деп көрсөтүп чыгат. Орду. Контур менен. Биз азыр ушуну тиркеп атабыз ар бир комиссияга. Муну алып чыгып тиркеп коюп атабыз. Эртең прокуратура ГКМБ эгерде сомнение кыла турган болсо, ушул участокка силер бекер жасап бердиңер. Бул мунапыстан кийин курулуптур десе, муну алып чыгып көрсөтөбүз. Бул факты болот деп атабыз. Экинчиси плюс сүрөтүн.
сүрөткө тартып чыгарып мына жерге илип коелу деп атабыз. Немеге? Астына салыңыз мына жердеги үйдү сүрөттөр. Мына участок мына жайгашкан үй, мына үйдүн асфальт сүрөтү маңдайда. Сүрөт мына. Булар деле азыр ар бир точкага, ар бир контурга берип атканда мынандай документ түзүп атышат. Эгер бул жок болсо эртең анда жыргал болбойбу анда. Отуруп алып эле зам аким, архитектор отуруп калаган үйүнө берип кое берди. Азыр муну чыгарабыз. Силерге кайрылдым да. Тура, тура айттым. Бул көз бара-бара түзөп келет. Рахмат, бирок 2022 жылы 3-январда ошол токтон чыккан президенттин жарлыгы. Азыр ошол жерде салынып турган үйлөрдү январдан мурун салынган менен кийин салынганын кантип аныктайбыз? Министр кабинетинин токтому. Мына чыгарып элек. Мына да бар, ушдачы. О, бүгүн октан чыгат го. Укса? Анысы бүгүн окко бүгүн кирет да булар. 21 жылдан 22 жылга секирет. О, көрсөтөт. Тетиги 2010 жылы курганбы, 2009 курганбы, баардыгын көрсөтөт. Чыгарып анда талашпай. 100 үй, 4 үй, 5 үй. Ошону менен бизге ошондон кийин салынган. Ошонун баардыгы чыгат. Ошонун баардыгы чыгат деп атпайбы? Леонид Бродович. Ошол кийинки салынганын Будан караса караганда өтө кыргыз караңыз. Башка буларды да сөз берем. Сен өзүңдү да, сизди да катыштырам. Баардыгыңарды катыштырып туруп комиссияда. Карап турасыздар, кайсы үйлөрдү көрөбүз, сүрөт менен кирет, башкасы менен доказать этип туруп анан кийин чечим чыгарабыз. Биздин философубуз жок. Жок, мен киргизем да, уруксат алабыз. Жок. бизде дәлел болуп чакырууга укугубуз бар. Эксперттерди чакырууга укугубуз бар. Коомчулуктун өкүлдөрүн комиссияга чакырууга байкоочу катары укугу бар. Силер ал жерде кол көтөрө албайсыңар, чечим кабыл ала албайсыңар. Бирок байкоочу катары катышып комиссиянын эмесин ишин көргөнгө укугуңар бар. Мындай болот. 80 канча? 84 Башкарган боюнча. 84-түн тең жаңылык бериш. Google Pub'тагы ар биринин картасы менен, сүрөтү менен полностью чыгарып папканы тизесиңер. Кошкоргондун участкасын кайсан карайсыңар, баштөбөнүн именно баштөбөнү Кошкоргонду караганда бизге айтасыздар. Мен да барам, чогуу барабыз. Анан ошол жерге отуруп карта менен ар бирин тактап чыгабыз. Кимдики президенттин жарлыгы 2022 жылдын 10 январынан кийин курулуп туруп калган бардыгына эме бербейбиз. Доказательство ошол болот. Тиги карта турат, сүрөтү менен коебуз да кечирип коебуз. Буга чейинки жасалгандарды мыйзамдуу айтып атабыз, жазап беребиз, мыйзамдуу кызыл китеп аласың. Биягын албайсың дейбиз. Билген жагына барып соттошобуз. Бир акыл кайрылуу сизге. Биздин баштабай өкмөтүндө мурун Өзгөнбаев Исак деген истеген. Өзгөнбаев Исак деген ушунчалык көп жерлерде, Алмурут участкасы бар, жана башка жерлерде мыйзамсыз берип салган. Прокуратура анын ишин карап турат. Бирок кандайдыр алда орунда бутсуп айтып турат да. Анан сизге мен комментарий бергенге укугум жок, сизге үйлөткөнгө укугум жок. Менден акыл бурабыз ушул жерде отурасыз. Азыркы Аргынбаевка берген тапшырманы прокуратурага бериш керек. Азыйч. Эгерде прокурор ошону кыскартып берген токтомуна макул болбосо, ал иш ордунан жылмак. Азыр Аргынбаевди жок кыскарткан чечими жок деп атпайсыңар. Кана чечим болсо көрсөтөт эле. Ал бизде жок болгон менен улардын өзүнүн айысы бар. Өздөрүнүн кадровой отчетун берди. Алар однозначно кыскартып койду да. Бул жерде кылмыш жок да. Кылмыш жок десе анда кантип мен кыскартканын көрсөтөт эле. Мен билгенден Өзгөн районунда бир ошо Ашуров менен Исамидинов мыйзамсыз курулуш кургандыгы үчүн соттун адилдик чечимин пайдаланганы үчүн ушул 2 киши жоопко тартылды. Башкасын мен устан билбей калсам билбейм. Бирок мыйзамсыз курулушту кургандыгы үчүн биринчи жолу башкы өкмөтүнө жоопко тартылды. Туурабы? Же башка районда башка немеде барбы билерек? Жок. Мындай жок. Ал дагы ушул
чырылдап, ызылдап атып, ошол Исамидинов менен соттошуп башталганда, Исамидинов менен мен жеке сүйлөшүүгө бардым. Сен дедим сарайыңды буз, мен сага адвокат болуп берейин дедим. Сарайын буздуруп, мен өзүм адвокат болдум ошого. Максатым ошол жерди бошотуп, элге трансформацияга киргизиш болчу. Ашуров отказ берди Госактыдан. Госактыны Госрегистр жокко чыгарды. Ошону менен жер бошоп, азыркы кыйрат койдук. Бул трансформация болдуго деп айтып аткан ошол биздин аракетибизден кийин болуп калды. Эгерде ал жер Ашуровду катары бүгүнкү күндө катары трансформацияга кирбейт болчу, мыйзам жол бербейт, бирөөнүн менчиги болчу. Подделка болот, не болот, жокко чыгарбайт болчу. Деме бул иш экен, иште экенде ушул айлөкөттөргө жактоочулук кылышка туура келет экен. Айлөкөт менен жеке жаран соттошкон учурда 99% жеке жаран утат. 99%. Утуп келе жатат ушу күнгө чейин. Неге дегенде мыйзам үстөмдүүлүгү жок. Мыйзам үстөмдүүлүгү болбойча биз өнүкпөйбүз эч качан. Мына илгери участок алгандан кийин таш төккөнгө, бүт окуйгонго шашылат эле. Ушул жерди кайра өкмөт алып койду. Андай тема азыр вообще эч. 10 жылдап бедел кылат, башкалат. Азыр мындай 9 гектардын көрсөтүүсү боюнча Госрегистрден бирөө жоопко тартылыш керек. Не үчүн мыйзамды өзү каалагандай калчайт? Азыр ал боюнча чечим. Сиз айткандай жөнөкөй жаран барып, Госакты берип кой десе, буту тешилет ошо жерде. Госрегистр өзү сайда кайра каттап, жалдырап, акырап, коррупция каяктан келип чыгат, акча берет да. Азыр эми ал боюнча чечимди кабыл алалы биринчи. Эртең сизден суранганым 9 гектардын Госактысын берген Кошиев. Алар жоопко тартылсын. Эртеңкиге эмени чыгарыш керек. Жыйынтыгын чыгарасыздар. Биринчи жерди биринчи кайтаралы. Баштоодо. Жерди кайтаргандан кийин анан ошону ким мыйзамсыз эмени өткөрүп берген? Кошиев болсо Кошиев, Эшиев болсо Эшиев жооп берет. Анындан кийин бар. Экинчи маселе. Мына Кошкоргон боюнча. Экинчи маселе. Кошкоргон боюнча 84 эментин качан карайсыздар баштоодо? Комиссияда. Комиссияның бірінші жасын, ертеңнен бастап жайар эле. Ошол мунапсыз боюнча комиссиянын өзү да бизде жер боюнча туруктуу комиссия да бар. Ертеңден баштап карайбыз. Баштоодо каралган. Эртеңки күндөн баштап баштоодо каралган. 84 берилдиби? Баягы башындагы 10 январда чыкканда бир тыйы менен 84 берди беле? Сиздер кол коюп берген эменин ичинде 84 бар. Ошол 84-түн эмесинин мыйзамдуулугун полный жанагындайрылып туруп, ар бирине документ бересиздер. Ар бир участок мынандай кылып туруп өттү, Google топтан чыгарып, фундамент забор болсо забор. Мындай болду деп. 2022-жылы 10-дан кийин курулду, 10-дан мурун курулду деп туруп бүт баарын чыгарасыздар. 84. Анан ошондо жыйынтыгын чыгарабыз. 21ге чейин деп аныктасак болбойбу? Эми баарын аныкташ кыйын болуп калат. 2014-15 жыл менен аныкташ. Эми кереги жок, аныкташтын кереги жок. 21 эле 22-ни айтат. 22 жанагы жарлык чыкканга чейин экиге ошол бөлүктү 84 чейин десек. Ошол эми 10 жылдарда чыгып 20-дин аягына чейин жарлык ошону 22-жылы чыгат. Жок, токтом. Эмеге ошол чыгарасыздар. Анан 84 боюнча эмен Коштөбөнү Кошкоргонду караганда айтасыздар. Жыйынтыгын чыгарып, документти топтоп, барлығы мынандай характеристика бергенден кейін чакырасыздар. Мен өзүмдагы барам. Губернаторго айтамын. Барып жерибизде ар бир точка боюнча отурабыз. Айрда, значит, эгерде карап көрүп турган болсок, анан текшерүүдөн кийин 4 эмес 40 чыгып калышы мүмкүн. Бузула турган. Мыйзамга туура келбегенине биз госакт эмес эчтеке бере албайбыз. Биздин деле башыбыз экөө эмес да отурабыз мына. Биз отурабыз ушул жерде. Ошонун жоопкерчилигин моюнга алып. Болбосо патрата бермекпиз. Эгерде ошондой коркунуч жок болсо, биздин үстүбүздөн иш козголот, башка болот деп коркунуч жок болгондочу, бул эмелер, жерлер мурдагыдай эле патрата четинен сатылып кетмек.
Ар ким госактын сатып алмак да. Ошон үчүн бере албай отурат да, мына өзгөн бир госак бере албай отурат. Бүгүнкү күнгө чейин. Бизде да мындай бир факт болгондо, май айында элтемен саат 9га чейин негеле момунакалар жер тартып кетсин алдыңыздан барган сейдиз чуу. Одан барып да. Шагалтып койлап, казып калып, өзбектерге тартып берип Муну чечеличи үч маселе. Ана калганда кийин сүйлөшөбүз. Азыр башка иштерибиздин баардыгы калып калды. Мына кишилер отурат. Жок, макул. Сизден бир сурак. Ушул сиз койгон заданиялар чечилгенден кийин сиз өзгөнгө барып бересиз. Барабыз. Ошол жерден Биз сапырабыз деп атабыз. Бүгүн жыйынтыгында барат. Так, мынакей эртең 12-си 23. Бул 9 гектар жер боюнча, 9 га боюнча өзгөн шаары. Так, өзгөн шаары. Баш дөбө. Так, айыл өкмөтү менен так, өзгөн районунун жыйыны, туурабы? Жыйыны. Так. Жыйыны. Немесин? Бүгүн 12-сиби? Так. Бүгүн 11. 11-и 01-23. Өзгөн ровуда. Так, баш дөбө айыл өкмөтү кайрылган арыздар боюнча мыйзамсыз курулуш, мыйзамсыз курулуш боюнча. Так, мыйзамсыз курулуш боюнча чечимин бериш керек. Бүгүн чечимин бериш керек. Ушуну тактайсыздар, жалын кылыш. 3-чү маселе. Жанагы Ашуров беле? Ашуров боюнча. Бүгүн 11-и. Эртең эгерде өзгөн шаар баштоо боюнча отурсаңар, давайте эртең 12-сине. 12:01:23-кө Ашуровка мыйзамсыз госак чыгарып берген. Госак чыгарууга уруксат берген. Так. Мам каттоонун кызматкерлери кадастр базыр. Кадастрдын кызматкерлеринин жоопкерчилигин кароо. Муну эртеңкиге бересиздер. 12-сине. Так. Баш дөбөнү эмесин Кошкоргонду 84. Канча күндө карап өтөсүздөр Кошкоргондо комиссияда 84. Комиссия менен отурасыздар, эртең бошобойсуз. Бардын арызы бар. 13-үндө башкасаңыздар, кайсы күнкү көрүнө аласыздар? 84 тең арызы барбы? Арыз бар азыр. 84 Жазып берди азыр. Бизге 78 арыз берди. Бул ал жерден түшкөн жок. Кайсы Кошкоргонбу? 78 кайткан түштү. изилдегенбиз да. Башка айылдарынан түшкөн да. Башка айылдардан да бар. Азыр индивидуальный бардыгын бирден президентке барып аныктама алып келгендер деп атат. Ошолорду толук бүтөлөктөн да. Бирти менен комиссия түзүлүп барганда курулуп калган үйлөрдү эсептегенде комиссиячы. Ошондо эсептелген боюнча эле турат. Биринчи таблицада эле. Жок, ошо биринчи таблицадан канча эсептелди? 84 да 78. 84төн эч кимден заявка жокпу азыр? Жок, пока шулай да.
Азыр эми ошону эстейт, Google Pay'den çıkarıp durup, hemen kança milyon çıkarasınlar? 84 verilgen zayıfkanın olmasın, Google Pay'da ardına tabi sağlıp duruyor, номер koydular. Şu birinci video, Atucan bir yapı koyduk, fundament, üye olsun, yeni korkak çıkarıyoruz ama. Yok, kança yakın video çıkartırsa, C'yi sağlık. Pandel'de de yapıyoruz, Pandel'de. Pandel'i kaç mı? Bugün Sırı'da Pandeli 16'sı, 13'ü, 16'sı, 11, 23. Az bunlardan izleyelim. Şu oyuncu malumat kaybediyoruz. İsmini derseniz malumat. Arkitektura. Yergagan jeneratörünüz Arkitektura. Olmasam oyuncunu böyle alıp geliyor dersin. Ben de şöyle farklı. Ondan lazım. Elektronun jeneratörü gerekiyor. Kesinlikle. Koşkorgondoğu. Koşkorgondoğu. Anıktalgan 84 obyektinin mıyzamdуулугун эметип аныктап бересиңер, а? Жыйынтыгын берет. Мына 13'ünün 16'sına чейин. Кийинки панженекте полный Кошкоргон боюнча 84'түн уже эмесин бересиңер. Низамсыз мыйзамдуу эмесин, алардын справкасын күтпөй эле, заявкасын күтпөй эле уже аласыңар. Ошондо чыгат. Ошол жерден анан жыйынтык чыгарабыз. Кимдики мыйзамдуу, кимдики мыйзамсыз эмес. Именно Кошкоргон 84'тү боюнча. И жанагы 9га боюнча эртең чечесин бүгүн берет. Ашуровка мыйзамсыз берилген боюнча кызмат органдарынын жоопкерчилигин кароо кадастрлык кызматкерлерин эртеңки резервисте 13'ünün 16'sına чейин жанагы архитектуранын эмесин алабыз. Болду? Daha bir mesele. Şunda жаңы hayatты түрөзү өткөнүн болбой. Hayat сүйгөнүн алдын салыштырып. Жаңы турмушта башка президент Böyle Batkent'deki özgürlük olsun hatta Kırgızça hatta. Yok, bunu mындай kılabız. Bunu mындай olur. Hazır başlığıga polnusu ötkөндөн кийин ал уже айыл өкмөттүн чечими болот. Көп кабатты үй көтөрөбүз дей турган болсок, иш мисалы ар бир райондон алып атпайбызбы? 5 гектардан, 6 гектардан, 7 гектардан жерди көп кабатты үйгөдө. Анын атын атанышын башканын бардыгы ал өзгөрөт. Ал чечим уже айыл өкмөттүн чечими болот. Баштөө ситиден кое аласыңар. Hazır 8 soyuttan verilmeyende jakında verilet olan çek. Hazır 6 soyutke çürük koyuştu. 8 soyuttan eline kıl koy koysalar olur desek. Bunday da eme. Atın neme? Madambek. Jer jok. Şenesizmi? Hazır sizlerge jer bergenden keyin daha 15 yıl егер ушул жердин бүт бардыгын трансформациядан үйлүшчүгүн баарын бере берсек, нандын менен жейбиз. Эртең азык түлүк коопсуздугу деген келип чыгат. Элди эмне менен багабыз? Ошон үчүн багышыбыз керек. Ошол проблема. Президент эмне үчүн чыгылып атат? Бир соту жерди айыл чарба багытындагы жерди бербейби. Неге мораторий киргизип атат? Айыл чарба багытындагы жерлер эмеге алынбасын? Чырылдаган ошол азык түлүк коопсуздугун камсыз кылыш керекпиз. Ошон үчүн президенттин тапшырмасы көп кабаттуу үй көтөргүлө деп чырылдап атканда ошол. Биз жердин бардыгын эле туурасынан таркатып берсек, эртең жер жетпейт. Sen inine жетпейт, балаңа жетпейт, алар каяка айга чыгып жашайт. Ошон үчүн жанагы жерди көтөрөлү деп атабыз, көп кабаттуу үй берели. Ошол максаттан 6 сотуга кыскарткан булардын чечими эмес. Талап кылып атабыз. Кеңеште да карап. Талап кылып атабыз. Даже 5 сотудан, Бишкек шаарында 4 сотудан жашап атат. Бишкек шаарында жаңы конуштарга баргыла 4 сотудан алган үйдү эки этаж үй куруп башка кылып эптеп кырдаалдан чыгып жашап атышат. Айылда биз көрүп калганбыз да 15-20 сотудан алып, аны ошого көнүп алганбыз. Азыр эми баары бир кыскарат бул жер. 6 соттан кетип аткан ал туура эле бир жарылып калыш. Жанагы трансформация болуп келген жерлерден кат барган сиздерге. Бир дагы участок таркатылбайт азыр. Эгерде эсиңиздерге дагы салам, бир участок дагы жең ичинен айыл өкмөттүн тиги бул тууганы башкасы деп кетип кала турган болсо, айыл өкмөт жер адис башыңар менен жооп бересиңер. Район бүт бардыгы.
Себеби ар бир трансформацияда келген гектар менен биз карап отурабыз азыр. Губернатордун тапшырмасы бар. Эртең биз комиссиондо барабыз ошол жерлерге жерди бөлүштүргөндө, участоктарды. Биз айылга жыйын кылабыз. Мисалы мына Коштөрөк менен Кашкатерекке барсак, Кашкатерекке салабыз элге. Мына Кашкатерек силерден мындай арыздар бар экен, список түзгөн экен. Ушул списокто мынау адамдар бар экен. Ушулар муктажбы, муктаж эмеспи деп силерге элге салабыз. Эл өзүңөр аныктайсыңар. Мынау муктаж, бул мурда участок алган, бул сатып берген, мунун мынча баласы бар, мунун эмеси жок деп туруп, чечимди ошол айылдык эме элди, айыл элинин жашоочулары силер чыгарып бересиңер. Өзүлөрү аныктайт. Себеби биз мурдагы список менен жер таркатылбайт деген чечим кабыл алып, губернатордун тапшырмасы менен кат кетти. Себеби мурдагы списоктун бүт бардыгын акчага сатып берип, анан алдына туруп алган экен. Элдин көпчүлүгү кимдин акчасы болсо ошол алдыңкы списокко жүрөт. Жерин ала албайт, акчасын берип койгон, берки акчасын алып алгандар бүтүн үйгөн токтой тызылдап чуркап жүрөт. Тиги себеби тигилер сурап атат, мен акчаңды берип менен же жеримди бер, же акчаңды бер деген маселе көтөрүп атат. Ошон үчүн алар чыгырлап чуркап атат. Биз бардыгын айттык. Мурдагы список менен жер таркатмай жок. Участок бермей жок. Элге фактически элге салабыз апарып. Кашкатеректиктер мына силерден 20 киши очередке турган экен, ушу 20нын кимиси муктаж дейбиз. Анан ошо элдик жыйын чечим кабыл алып, ошо элдик жыйындын протоколу менен силер бекитип бересиңер, ошодон кийин анан эме берилет, участок берилет. Мурдагыдай айыл өкмөт, жер адис, айылдык кеңештин депутаттары район отуруп эле чечип койбойт комиссия. Мындан ары андай болбойт. Бүт барлык жерде жаңы комиссия түзүлөт. Сүйлөштүкпү? Электрош, мыналар боюнча мен Bunlar жанагы жыйынтыктары бүтөн бүттү. Жаңы Хаят участкасы өзгөн шаар деп билген турбайбы? Ровдуну азыркы берип коюлган сизге прямо. Чечимдер бар экен, азыр мен сагам деди го. Анда маалыматтын бизге бериле дедим районго. Эмне деп чечим? Кайдышып сизден эле. Чечимдерин тактаганда эмне деп чечим чыккан, кайсы убакытта чыккан? Мына числолор менен чечимден чыккан эмеси дал келишкен. Чечим чыкса эмне деп чыкты, кыскартылса эмненин негизинде кыскартылды. Ошолордун баары эгер жоопко тартылса, кылмыш козголсо, эмненин негизинде кылмыш козголду дагы жыйынтыгына экен. Анан эмне себептен арыздануучуга эмеге тиги айыл өкмөттөргө нече бүгүнкү күнгө чейин жооп жок райондун ички иштер бөлүмүнө. Силерге барган эмеспи? Бардыгына немеге алабыз, тиги териштирүүгө алабыз. Ошонун жыйынтыгын бергиле. Закончим барлыгын. Мана биздин сапабыз. Мен мурдагы айылдык кеңештин депутатымын. Айыл өкмөтү райондо келген бул чын көздөп келип атышат булар. Туура кабыл алышыңыздар керек. Мыйзамдуулук болуш керек, беспредел болбой. Айыл өкмөт бул адистер туура иштешсе керек. Акыйкаттык болуш керек да биздечи. Беспредел. Бизде беспредел. Точно ачык. Мындан башка да толон токой мыйзам бузуулар бар. Бизде азыр. Данный момент. Булар үчүн тийиштүү адамдар жооп бериш керек. Мына азыр айтылган маселелер боюнча. Жеринен көрсөңүз жакшы болмок азыр. Асан айтты, жеринен көрсөңүз көбүрөөк маалымат алабыз. Биз азыр мунун эмесин чечимдерди кабыл алалым. Ошонун жыйынтыгы менен барабыз. Комиссиондо барам. Жеринде көрөбүз эми. Губернатор келсин. кабыл алган ушу кабыл алып ушу эркин баарыбызды угуп мына чындык менен чечкенге аракет кылганыңыз үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушул нерселер токтоп калбай, аягына чыгат деп үмүттөнөбүз сизден. Ушунча жолдо кечигип калып бир аз убактыңызды алдык, ал үчүн кечирим сурайбыз. Эми бул жыйынды мен өзүм дагы мынчалык көп созулуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мынчалык убактыңызды бөлүп алдык. Кечиресиз. Эми ушул башка райондорго жасаган иштериңизди көрүп, үмүт кылып, ушул
Sizden için bu izlep geldik. Şuların ayağına çekilip kalabız. Kuday buyursa, Allah nasip kılsa, ana бүгүнкү мынау жердеги факт ачыкка чыкты да. Бардык нерсе оң жагына чечиле турган маселе экен. Берди корко турган, үркө турган эчтеке жок. Биз бирөөнүн бир сотусун сурап аткан жокпуз. Бирөөдөн бир сом акча алып коелу деп аткан жокпуз. Мындай ой жок. Аягына чейин чыгарып беребиз. Аягына чейин чыгарабыз. Анан жер мунапысы боюнча комиссия дагы бир жолу айтам. Бул комиссиянын экиден башкары жок. Эгерде менин эки башым бар, бир башым камалып берсе, экинчи башым жашай берет деген жетекчи болсо, мамлекеттик жетекчи болсо, акча алып, мыйзам бузуп, аракет кылып көрсүн. Андай аракет болбойт. Бул эми мына өзүңөр көрдүңөр, губернатор президент менен жыйын болгондо президент тапшырманы сонун койду. Эгерде бир соту жер башка жака кете турган болсо, бир соту жерди мыйзамсыз жерди мыйзамдаштырып бере турсаган болсоңор капа болбойсуңар деди. Болду. Ажонун сөзү бирөө. Бул нарыда бериде талкууга алынбаш керек. Берилдүү тапшырма аткарылыш керек. Мыйзам негизинде Кудай буйрса иш алып барабыз, жыйынтыгын чыгарабыз. Ал жагынан камсанабыз. Кудай буйрса мына Кудай аманчылыгын берсе, жыйынтыгын чыгарып, ай күнүндө келет, ошол күнү да сүйлөшөбүз.